ошентип биз ырыс айыл өкмөтүнүн киргизебиз. Ташбулак айыл өкмөтү, Барып айыл өкмөтүнүн Чуко Дөбө айылы кирип атат. Ошону биз сиздерге сунуштап атабыз. Ошентип биз ырыс айыл өкмөтүнүн киргизебиз. Ташбулак айыл өкмөтү, Барып айыл өкмөтүнүн Чуко Дөбө айылы кирип атат. Ошону биз сиздерге сунуштап атабыз. Бул АТРдын реформасында биздин биринчиден Жалал Абад шаарынын территориясын кеңейтүүдө, экономикалык көрсөткүчүн көтөрүүдө барып республикалык маанидеги шаар болууга биз ошол кадамдарга шилтеп атабыз. Ал жактын айылдык кеңештин депутаттары тарабынан токтом чыгып, биз ошо Жалал Абад шаарына кошулууга макулбуз деген токтомдорду алгы чакта биз кабыл алып койсок кандай болот экен? Мыйзамдуулугу эле болот. Биз кечээ өткөрүп келген протоколдун негизинде эле силер макулдук берип, токтомдолорун толуктуу кошумчаларды деп бекитип берсеңиздер болот да. Себеби биз буну 6 айга чейин президенттик администрацияга беришибиз керек. Токтомдолорун толуктуу берилген тендерлер айтсам шатыр жабуу боюнча ушу учуп кеткен крышалардын бирден бир себептери бул фронтондор проектке киргизилип атканда крышаны шатырын жаап атышат тинекемен, ошонун фронтондор кабыл алган. Ошону 9 айлыкта ошону бош алып берсеңиздер деп сунуш берейин. Строймаркет боюнча жылда жайында учуп кетет, жылда күздө жабабыз. Ошол боюнча фронтон былтырда айтылган фронтондору жок экен. Ошону кайра кайталай бербей башында эле жабып атканда кошуп жабып кетсеңер болбойбу же бюджеттин акчасы силерге бара бербейби, элдин акчасы? Ал боюнча мурун 2018-жылы проект жасалган. Анда фронтон экен биз былтыр ремонт кылганыбызда өзүбүз кылган жабып кеткенбиз. Ага чейинки жабылган жак фронтон болгон эмес да. Азыр ошону 9 айга эмеге бардыгын сметаларын даярдап, торговый департаментке бердик. Алар аркылуу сунушталды. Давайте ошо сунуштап турайсыз. Ошо мен турганчы Жаңгак базардын астында заборлор күчөтөт да, анан сонун болот депчи, анан тура ошо менен калса кийинки жака андай таш менен баягындай заборлорду, таш менен шаарыбызды көктөндүрбөй эле койсок да, живой гүлдөрүбүз менен көктөндүрөлүкчү деген сунушум айткым келип атат да. Мен үчүн көзүм аябай жаман көрүндү да. Раз сизге көпчүлүгүнө эгер жакпаган болсо, биз токтотобуз. Жакпады да, бизден башкалар да, мага жакпады. Мухтар Азизович деген сөз.